Көпчүлүк эл менен чогулуп отурганда Муратаалы би акыл ээси атка конгон Сартакеден сураптыр. Адам мүдөөсүнө кантип жетет? Максат менен эмгек чырмалышканда адам бардык мүнөөсүнө жетет. Максатсыз жашоо болбойт да, максатсыз жашаган адамдын башка тирүү жандыктан айырмасы жок, деп жооп узаткан экен Сартаке. Максатты адам эмне үчүн коет? Адам өзүнүн күчүнө, ишенимине, каалоосуна таянып, эңсеген, көздөгөн нерсесине жетүү үчүн коет. Эгерде көздөгөн нерсеге жетем дебесе, ал эңсөө, каалоо, тилек гана болуп калат. Максат адамга кубат, шык, жөндөм, изденүү берет. Максатка жетем деп адам түйшүк тартат. Бирок ал түйшүк адамга чоң оорундук бербейт. Себеби ал максатына жетүүчү тепкичтер болуп эсептелет. Туура коюлган максат адамды өйдөлөтөт, күчтөйт, күйүлөйт. Туура эмес максат адамды алсыратат, кубандырбайт, артка тартат. Бийик максатка жеткен күнүңөр болсун. Ак жол, ак бата дайым силер менен болсун.